Эл аралык террордук уюмдардын ишмердүүлүгүн каржылоо каналдарын аныктоого жана бөгөт коюуга багытталган терроризмге каршы иш-чаралардын алкагында Кыргызстандын 25 жаштагы жараны кармалды. Бул тууралуу 29 октябрда улуттук коопсуздук боюнча мамлекеттик комитет кабарлады. Шектүү 26 октябрда колго түшкөн. Кармалган адам ЭТУнун жетекчилеринин көрсөтмөсү менен Сириядагы согуш аракеттерине катышкан бандиттик түзүмдөргө жөнөтүү үчүн акча каражатын чогултуп жүргөндүгү аныкталды. Bir сутка ичинде COVID-19 жана пневмония 522 кишиден лабораториялык жол менен аныкталды. Дагы бир кишинин өмүрүн алды. Каза болгон адам Баткен облусунун тургуну. Саламаттык сактоо министрлигинин жаңы эсеби боюнча коронавирус пандемиясы башталган март айынан бери илдеттин курмандыктары 1139-ду түздү. Ушуну менен пандемия башталгандан бери инфекцияны жугузуп алгандардын жалпы саны 57778ге жетти. Ооруканадан айыгып чыккандардын саны 49097. Учурда 3444 бейтап стационарларда 3580 киши үй шартында дарыланууда. 15 партиянын өкүлдөрү Бишкекте басма сөз жыйынын өткөрүп, азыркы учурдагы шайлоо мыйзамдарына киргизилип жаткан өзгөртүүлөрдү бийликти узурпациялоо катары баалай турганын билдиришти. Мекен ынтымагы реформа замандаш бүтүн Кыргызстан социал-демократтар баштаган саясий партиялар үмүт саясий кыймылына биригип, азыркы бийликке 6 талап коюп жатышат. Алар 5 жылдык мөөнөтү бүткөндүгүнө байланыштуу Жогорку кеңештин 6-чакырылышын таратып, парламентке кайра шайлоону конституцияга ылайык 20 декабрда өткөрүүнү талап кылышууда. АКШнын ортомчулугу менен түзүлгөн атышпоо боюнча макулдашуу үзгүлтүккө учураган жана ушундан улам чырдашкан тараптар бирин-бири айыптаган. Баку менен Еревандын Карабак үчүн кармашы 27 сентябрда башталган. Шейшембиде толук Карабакта согуштук аракеттер кайра жанданганы, айрыкча Иран менен чектешкен жерде айыгышкан кагылышуу болгону кабарланды. Баш кала Ашхабадта эл той-топур өткөрүп калууга шашылып жатканы айтылууда. Көз карандысыз маалымат каражаттарынын COVID-19 менен байланышкан оорулардын жана өлүмдөрдүн көбөйүшү жөнүндө көптөгөн маалыматтарына карабастан, Түркмөн бийлиги өлкөдө коронавирус таптакыр жок деп расмий маалымат таратууну улантып жатат. Бирок Түркмөн өкмөтү коронавирустун жайылышына жол бербөө үчүн чараларды күчөтүүнү карап жатканы белгилүү болду. Буга чейин Дашогуз облустундагы аялдар колониясында өпкөсү кагынгандар көбөйгөнү айтылган. Маалымат каражаттары колониядагы 500 аялга коронавирус диагнозу коюлганын кабарлашкан.